Кутманыбыз кутманды болсын деп сүйүктүү көрөрмандарыбыз менен амандашып УТРК Баткен телеканалы таңкы Баткен көрсөтүүсү өз ишин баштайт. Анда эле экранга жакын отурмуз. Ар дайымкыдай биздин конокторубуз келип студиябыздан орун алып турган учурда керемет атмосфераны конокторубуз менен жана ошондой эле экран артында бизди көрүп жаткан көрөрмандарыбыз менен биргеликте баштоого даярбыз. Кызматта Шарлотта Эсматова. Анда эмесе бүгүнкү менин студиямдын меймандары дагы атайын Кызыл шаарынан келип сырдуу таланттар деп атат, сырдуу эжекелер деп атат. Айтор бүгүн сырдын баарын түз эфирде ачууга биз даярбыз. Анда эмесе бүгүн бизде Кызыл шаарынан келген сырдуу таланттар тобу, топтун жетекчиси Кыла Исраилова, көркөм жетекчиси музыкалык конок Арстан Калбаев жана ошондой эле эжекелерибиз Света, Шыргүл, Абаскан, Патила эжекелерибиз мейманда. Кутмандуу таңыңыздар менен. Кош келдиңиздер. Көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Жалпы кыргыз эли менен амандашып алсаңыздар, микрофонду алабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу меймандар. Биз мына Кызыл шаарынан сырдуу таланттар атынан келип отурабыз. Биз сиздерге бардыгыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр каалаймын. Биздин ушул таланттуу эжелерибиздин, досторубуздун ырларына жакшынакай кылып көңүл коюп, коштоп, колдоп, угуп койсоңуздар. Анда эмесе маанай жакшы болсо, келиңиздер жакшы бир өр менен ачып алалы, программабыздын көчөгөсүн элибизди ойготуп алалы. Кандай дейсиздер? Кайсы аткарып бересиздер? Хор? Тумарым деп аталган периметрге барыбыз кимирилип бир билип алалы. УТРК Баткен телеканалынан алыстабыз. Таңкы Баткен көрсөтүүсү кеттик анда эмесе. Сонун керемет мыкты аткаруу. Эртең менен таңертең көрөрмандарыбыздын көпчүлүгүн ойгото алдыңыздар болуш керек. Өзгөчө Кызыл шаарынан айылдаш, жердеш, туугандарыңыздар көрүп отуруп өзүнчө бир сыймыктанып атса керек. Келиңиздер, эми сырдуу таланттар тобу деп эмне үчүн аталып калган? Деги эле бул топ качан ачылды, кантип ачылып калды, качантан бери ырдап жүрөсүздөр деген суроого топтун жетекчисинен жооп алгым келип атат. Эмесе мен мына ушул сырдуу таланттар деп, бул сырдуу таланттардын ачылышынын себеби бул эжелер менен биз чогулуп, чай ичип, чайлашып жүрүп, анан карасам бардыгынын ичинде сыр капталып калыптыр. Анан ушул сырларды биз тышкарыга чыгарып, өзүбүзчө өзүбүзгө дем күч берип, ырдап,
Анан биз деле мындай өзүбүздүн ичибиздеги таланттарды телевиденияларга барып чыгарып келсек деген үмүт койгонбуз, алдыбызга максат койгонбуз. Эми ушул үмүттөр менен, максаттар менен ушул даражага жетип калдык. Анан карасак бардыгы эле биринен бири жакшырдайт экен. Ошон үчүн сырдуу таланттар деп ичинде сакталып калган да. Ошон үчүн сырдуу таланттар болуп калды. Сиз айтып атасыз сырдуу таланттар, бирок анын сырларын биз ачып атабыз телеканалдардан депчи. Демек бүгүн сырлар ачылат. Кантип ачылат сырларды баягы? Бүгүн сырлар ачылсын деп ушинтип койчуларбы, биз ошентелиби? Эми ошо эл баалап, эл баа берет. Анан бардыгы өздөрүнүн үндөрү менен, жандуу үнү менен ырдап берсин, элдер анан бааласын. Мына ошондо сырлардын баары ачылат ыр аркылуу. Ырлардын ар бир саптарына урматтуу телегөрүүчү маанилери угуп коелук, анда эмесе сырдуу таланттардан, сырдуу эжекелерден жакшы ыр болсун, анда эмесе программабызды уланталы. Кайсылар? Димаш Карпес. Сиз Авасканы жөөбүз кайсы ырды карпыресиз? Угузчу бир сөз деп аталган ырды кабыл алып коюңуздар, микрофонду кармап алабыз. Авасканы жөөбүздөн бир сөз Сонун Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлмайра Момушова, Зейнеп Шакеева дегендерди жолго таштап койдуңуз окшойт да? Бул эмне деген сонун керемет аткаруу. Сонун келиңиздер эми ушундай эле биз жакшы ырлар менен программабызды улантып, кийинки эжеге дароо кезекти бергим келип атат. Аябай сиздердин ырдаганыңыздарды уккум эле келип атат. Бул эмне деген сонун үне кыргыз жыттанган керемет ырлар аткарылып атат. Бүгүнкү биздин түз эфирибизде таңкы берүүбүздө урматтуу көрүүчүлөр, сырдуу таланттардан Света эже өзүңүз сырдайт окшойсуз. Мен Соня деп койсоң деле боло берет, аткан негизи. Соня эжекебиз кайсы ырды аткарып берет болду экен? Гүлмүн деп койчу бир карап. Гүлмүн деп коелучу сизди караганда. Гүлүп турабызчы, колдоп турабыз. Жалынын гүлсен көзүңдө, жарымын таппайын сөзүмдү.
Койчу бир гана. Негиз бир жылга канча убакыт даярданасыздар? Bir ay. Бир айда даярданып бүтөсүздөр. Сонун көркөм жетекчи мырзабызга микрофонду узаткым келип атат. Кандайсыз, кандай жүрөсүз? Көркөм жетекчи болуу, айымдар менен иштешүү кандай болуп атат? Айымдар менен көркөм жетекчи болуп иштеш мен үчүн жеңил эле болуп калды. Себеби мен институт бүтүп келгенден кийин эле шайыр апалар менен, таланттуулар менен иштеп көнүп калдым. Алыш айымдары менен, ошондой эле кызыл айымдары менен, 12 бел айымдары деген шайыр апалардын бардыгында ушу музыкант болуп иштедим. Кийин анан булар менен да бир жакшылыкта бирге болуп калдым да, карасам таланттуу кыздар экен. Бардыгы баягы жетекчи айткандай, карасам ырдап атат, сону ырдап атат. Мен айттым жакында тез эле телевизорго чыгарам. Үнүң өтө жакшы экен дедим да, бул кыздарды эч канча убакыт болгон жок. Карасам таланттар бар, ритм бар, бардыгы жайында экен да кыздарчы. Тез эле даярдадым. Анан эми бекерге ушу сырдуу таланттарыңар жата бербесин. Bir-эки жерге алып чыгып, силерди дагы бир элге таанытып коён деп, буларды даярдап, мына бүгүн насип экен Баткен телевидениесине келип отурам. Биринчиден Баткен телевидениесинде иштеп аткан кыздар, балдар, бардыңарга ден соолук каалайм. Uzun ömür kalayım, işinizde iyilik kalayım. Ошондой эле элибиздин кечеги өткөн Орозо майрамы, айт майрамдары менен бардык кыргыз элимди куттуктайм. Кыргыз элиме тынччылык болсун, аманчылык болсун. Дайыма ушундай музыкадай шаттыкта жүрүшүн каалайм кыргыздарыбыз. Бар болуңузбу? Ооба. Эми бар болуңуз, ийгилик каалайбыз. Рахмат. Келиңиз кандай? Өзүм дагы эмне дейм эми, атай келиппин, кыздардын арасында мен да бир чыгарманы аткарып койгонго мүмкүнчүлүк берели. Ооба, өзүм да бир чыгарма аткарып коеюн. Анда эмесе кезектеги дайыма бири-бирибизди жакшылык күндөрдө күткөнгө Кудай таала насип кылсын дейм. Илайым ушу күтөйлү, жакшылыкта күтөйлү. Заманыбыз тынч болсун, ден соолук болсун, күтөмүн чыгармасын аткарып койгонго уруксат этесиз. Кеттик анда эмесе, Соня эжекебиз микрофонду кармап бересиз. Урматтуу көрүүчүлөр, күтпөйлү, издегениңизди дароо таап алышат. Ооба, дайым тез таап. Рахмат эми, мана бизде көп мен мектепте мугалим болуп иштейм. Ушу мени да жөнөткөн мугалимдерим, ушу мени бошотуп бүгүнгү ушу конкурска жөнөткөн үчүн мен агайларым коллективиме өрнөк мектеби, ошондой эле Кереши орто мектеби мугалимдерине эжекелей бардыгына жалынып салам айтам. Үйүмдө туугандарым күтүп отурат.
балдарыма, кыздарыма, неберелериме бардыгына жалындуу салам айтам. Аман болсун, бардыгы тынчылык, аманчылык, классташтарым дагы аман болсун деп айтам. Бар болуңуз, сиңдирип каалайбыз. Белгилүү микрофонду кийинки айымга сунгум келип атат. Дароо эле ушул жерде биз ырлар менен бүгүнкү ыр кечебизди, таңкы баткен көрсөтүүбүздү улантабыз. Апаларыбыз мына ушундай сонун ырдап атканда кантип ырдатпай кое алабыз. Кайсы ырдатып бересиз эжеке? Сулуу кыз. Мен үчүнбү? Мен үчүнбү? Ачыкта айымдар үчүнбү? Қазақстандан келген ырчы эжебиз. Сиз Казакстандан атайын келдиңизби? Сизби деп коеюн. Турсоңуз. Бирок өзүнүн тилин унутпайт экен. Ырларын унутпайм, ырдатпайм деп сурадым. Мен казакча билбейм. Сизге микрофондун тиешеси деле жок экен, бирок сүйлөгөнүңүздү жаңырап турбайбы? Сонун кантабыз. Ошондо биздин казак эжекебизден керемет ыр болсун, урматтуу теле көрүүчүлөр. Сырдуу кыз деп аталгандарды каалабыздар. Даярбызбы? Кошулуп турабыз. Казак кыздар кезек. Tangerdin men bir suğa geledi, suğa geledi, suğa geledi. At yetekte bir jаш yigit erip geledi, erip geledi, erip geledi. Toktаңыз сулуу кыз деген, танышкым келеді менің сізбен. Айтыңыз атыңыз кім болады, танышып көрмеген мұрын қызбен. Менің атым неге керек, айтшы жаш жігіт, айтшы жаш жігіт, айтшы жаш жігіт. Bir көргеннен қалдыңыз ба мені шын сүйіп, мені шын сүйіп, мені шын сүйіп. Нанбаймын мен сіздің аныңызға, тез сүйу тән емес асыл жанға. Сұрасаң атымды білбей қой, деді де сұлу қыз тапты алға. Деді де сұлу қыз тапты алға. Ла-ла-ла деп атканыңыз деле бир адамды өзүңүзгө тарттыңыз окуйт экен. Сонун аткаруу кубанычтабыз. Негизи канча убакыттан ырдап жүрөсүз? Микрофон. Мен жаш кезимден ырдагам өзү негизи Казакстанда негизи. Анан бияка келип, Азыр бул жака жездеңин алып келбегенде мен тиякта звезда болмокмун звезда болмокмун туура эле. Анан бияка келип жездеме кеп калдым дегенде. Балам чакалып болдум Кыргызстанда. Эми өзүм элим жеримде болуп калды дегенде. Ошо сүйүнөм мен барча. Ооба, сонун кубанычтабыз. Мына ушундай керемет ырлардын коштоосунда таңкы баткен көрсөтүүсү урматтуу теле көрүүчүлөр, биз программабызды мындан ары да улантуудабыз. Кийинки апабыз кайсылып аткарып берет болду экен, жетекчибиз дейинчи. Сырдуу таланттарды топтогон жетекчи кайсылып аткарып берет? Эмесе мен ушу эски ырлардан таң чолпонумду аткарып берсем, жакшынакай кылып угуп коюңуздар, коштоп туруңуздар. Биздин жаңырык группасынын кыздары, айымдары, шайыр эжелерибиз бар. Ошол айымдар бизди дайыма коштоп турат. Коштоп туруңуздар дагы сиздер үчүн таң чолпонум. Таң чолпонум деп атаганыңызды кабыл алып коюңуздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бул таңкы баткен көрсөтүүсү. Dayım seni tosup gelsem, taң çolponum bir taldımdan çığa gel.
menden emes. Samayыңнан сылай берсем жаздың жели. Елім үшін талықпастан емгектенсем, ару бақта үміт үзбей күтемін сені. Тоқойнынан іздеп жүріп теріп келген, гүлдестемді тілек менен өзіңе сұнсам. Елесің еске түшет ошол замат, жүрөгүмө кубанычтын нуру тамат. Көк мекенге нурун чачкан чолпон жылыдыз, көз карашың түбөлүккө эсимде калап. Көк мекенге нурун чачкан чолпон жылыдыз, көз карашың түбөлүккө эсимде калат. Ай, эсимде калат, эсимде калат. Сонун сиздерди ырдатпай эле унчукпай эле угуп отургандай эле талантыңыздар бар турбайбы? Сырдуу эжелер негизи ыр куржуңуздарда канча ыр бар, анан кандай ырлар көбүрөөк басым жасайт бул таланттуу топ дегендей? Биздин бул таланттуу топтордо ырларыбыз эми көп эле болуп калды. Биз мына 1 жылдан ашып калды, бирге ырдап, бирге иштешип жүрөбүз. Азыр ушул эжелер менен анан ар айдын 20-сында биз өзүбүзчө отуруш уюштуруп койгонбуз. Ушул сырдуу таланттар үчүн биз жалаң эле ыр менен отурабыз. Анан башка андай сөз деле жок бизде. Жалаң ырчылар да. Ыр менен өзүбүздү кубантып, өзүбүздү жашартып, өзүбүзгө дем күч берип ырдап жүрөбүз. Дайыма биз отуруш уюштуруп, анан агайды чакырабыз. Агай келип бизге ойной бериң. Биз только ыр менен гана отурайлык, ырдап отурайлык деп карасам эжелерим бирибизден бирибиз өтүп ырдап, бизге убакыт деле тарлык кылат да. Бул жагын айтсамчы. Сонун. Бүгүнкү убактыбыздагы соңку мүнөттөрүнө кетип калалыкты. Биз жанымда отурган эжекени ырдатпай койбосом болбойт болуш керек да. Мен качан ырдайм деп толкунданып, колдору калтырай эле отуруп. Жанатандар ошентип атат эми. Келиңиз, баары жакшыбы? Өзүңүз келесиз деп айтып койбойлу. Жакшы, рахмат. Мен ырдатпай эле койчу депчи. Рахмат кызым, ооба, даяр. Жакшыбы мындай? Жакшы. Жакшылар көрүп атат, саламыңызды айтып туруп баштаса да. Эми ушул сырдуу таланттар ушул жерге келип калыптырбыз, насибиз кошулуп, баардык бизди тааныган, билген досторубуз, ата энелерибиз, туугандарыбыз, ака укаларыбыз, сиңдилерибиз, эжелерибиз дегендей баардыгына жалындуу салам Баткенден. Ушу сиз бир болсо Кызыл Кадам эмес, кайсы жактан? Кадам жайдан барган окшойсуз. Ооба, мен Кадамжай районуна караштуу Алыш айылынан Болду төрөлгөм. ошо. Жытыңыздан бакадым. Даярсызбы? Ооба, даярбыз. Мен эми жаштыгыбызга бир кайтып, анда сен деген ырдыгы берейин. Анда сен ырдыгы колдоңуздар. Биз колдоп Алсалайды yüzün mültetken, apаңнан башка öpпөгөн, алаша сайган чырпыктай, анда сен 15 жаш делең, анда сен
менен жытташып эле сонун болуп отурсаңыздар керек. Дал ошол жакын инсандарыңыздар бизди экран артында азыркы учурда көрүп атат. Салам айтып, эркин микрофон узатайын, калуу тилек айтуу менен жыйынтыктасак программабызды. Келиңиз, микрофонду алып алабыз. Кыскача эркин микрофон сиздерге жыйынтыктоо алдында. Келиңиз. Biz şu nemeye kep kalpız. Batkent'u televizyonuna. Sizlerge rahmat çoğun. Bizi көріп atkan көрүүчүлөргө de çoğun rahmat. Бар болуңуз. Кеңси өтөрүлө. Эжеке салам айтпайм дейт. Кадамдайлыктар менен бар саламды кабыл алат деп атпайбы? Бүгүнкү Баткенттин телерадиосуна келиппиз. Ушул жерде иштегендердин баарыңарга чоң рахмат. Ана мени көрүп жаткан Төмөн айыл өкмөтү, Жал совхозу, менин классташтарым, курбуларым, саналаштарым баарыңарга чын жүрөгүмдөн ысык саламымды айтам. Бар болгула, кыргыз элим аман болсун. Бар болуңуз. Кашта чийимирүү эжекебиз кереметтиларды аткарып койду. Зейлип Шекеба дегенден кийин дагы бир аткарайын деп аткан негизи. Эмесе мына бизди көрүп отурган туугандарыбыз, сиңдилерибиз, досторубуз, балдарыбыз, неберелерибиз, ушу баардыгыңарга чын ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Дайыма ушинтип бизди коштоп, колдоп жүрө бериңиздер. Ана мына ушу телевидение каналга силерге дагы чын ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Ишиңерге Аллахым дайыма береке берсин. Берекелүү, ырыскылуу, жакшынакай телевидениялардан болсун. Бизди чакырып мынантип келип биз андасанда бир келип урдап кетсек, өзүбүздү кыйла жашартып, өзүбүзгө дем күч берип кеткенибиз сонун болот. Силерге рахмат. Жакшы жаңылыктар менен келип туруңуздар. Соня эжебиз. Assalamu alaikum. Bizdi көрүп турган жамаат бардыңарга ден соолук каалаймын. Жакшы маанай каалаймын. Мен ушул программаны көрүп отурган алыскы Сүткөл областында, Сүткөл районунда Орт Өрүттү айылында жашаган ага туугандарыма, жедештериме салам айтамын, классташтарыма аман болгула. Эртеңки Чүй районунда, Кошкоргон айылында жашаган Назгүл деген сиңдим эртең 13 апрелде туулган күнү болот. Ошого да узун өмүр каалаймын. Балдарынын күнүн көрүп, күйөө бала менен кошо карып, аман жүрүшө берсин. Бардыгына айылда, Көктал айылында жашаган кайындарыма, досторума, коңшуларыма бардыгына салам айтамын. Аман болгула. Салам. Бар болуңуз, ийгилик каалайбыз. Агабыз кыскача эркин микрофон жыйынтыктайлы. Мен ушу биринчиден ушу сырдуу талант кыздарыма талант каалам. Таланттары өркүндөй берсин. Буларды үндөрүгө мен өзүм дагы акыркы күндөр өтө баа берип калдым. Себеби үндөрү өтө таза, жакшырдаган кыздар экен. Талантыга талант кошула берсин. Силерди чыгармачылык ийгилик каалайм. Сахналарыңар өзгөргөн, бардык өзгөргөн. Мурдагы телевидение караганда өсү өтө чоң. Силердин иштериңерге ийгилик каалайм. Ошондой эле менен эң керектүү болгон бул туугандарың экен дейм. Бардык туугандарыма, эжелерим, агаларыма, ошондой эле Россияда жүргөн кыздарым, 10 чакты неберелерим жүрөт Россияда. Тынчылык болсун. Аларга да узун өмүр, ден соолук каалайм. Аман болойлу, бар болойлу, тынч болойлу. Ийгилик каалайбыз. Кызылкая шаарынан келген сырдуу таланттар тобу бүгүн биздин студиябыздын мейманда болушту. Топтун жетекчиси Ыкбал Исраилова, көркөм жетекчиси музыкалык конок Арстан Калбаев жана ошондой эле биздин айымдар Света, Ширгүл, Аваскан, Патила эжекелерибизге рахматыбызды айтабыз. Көздөгөн жериңиздерге аман эсен жетип алыңыздар. Ар дайым кызматташууга биз даяр экенибизди унутпай, Баткен телеканалына келип, кадырлуу анан сыйлуу коногубуз болуп туруңуздар. Бир минутка уруксат бересиңби? Жыйынтыктайбыз эфирибизди. Антон эсем, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирибиздин кайталоосун YouTube, Instagram, Facebook баракчаларыбыздан баш багып көрүүгө мүмкүнчүлүгүңүз бар деп айталы. УТРК Баткен телеканалынан эч кайда алыстабаңыз. Ар бир чыгарган программаларыбыз бир гана биздин көрөрмандарыбыз үчүн. Анда эсе кызыңыз Шарлотта Эшматова жолугушуу үчүн убактылуу коштошсун. Аман туруңуз.